Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ulu sünnetleri var. Mına ошолордун biri şu ulu Ramazanda atkарыла турган etikaf amalı. Etikaf деген бұл арабча сөз, bir жерде олтуруну айтат. Ал эми ислахта терминде бұл сөз Аллах Таалага жакындаш үчүн мешитке келип, Аллах Тааланы эстеп, мешиттен чыкпай олтуруну etikaf деп коет. Бұл Пайгамбар алейхиссаламдын улуу амалы. Негизи качан эле болсо адам баласы мешитке келип Аллахка жакындаш үчүн бир аз убакыт болсо дагы отурса жакшы. Деги эле мешитке киргенде мен etikaf ниетинде кирдим деп кирген болсо, ал инсан Аллах Таалага сөзсүз жакындайт да. Эгерде бир күн болсо же 2 күн болсо, канча көп күн болсо, ошончолук жакшы. Эми сүйүктүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт этикафы тактап айтканда өмүрүндө өтө көп маани берип, калдырбай ошол күндү күтүп этикаф кылган бул Рамазандын акыркы 10 күндүгү экен да. Качан Рамазандын акыркы 10 күндүгү келгенде Пайгамбар алейхиссалам белин бекем байлаган дейт. Себеби Аллах субханаху ва таала ушул этикафты жактыргандыктан ыйык Куранда айтып койгондо баяндапчы. Аллах субханаху ва таала Куран Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва антум акифуна фил масаджид." Садакаллахул азим. Силер Аллах Тааланын үйлөрүндө этикафка олтурган учурларыңарда деп Аллах Таала ыйык Куранда айтып койгон да. Демек, biz мешитке келип этикафка олтура турган болсок, biz Аллах Таалага жагат экенбиз. Себеби Аллах Куранда силердин этикафка олтурган абалыңар деп айтып жатат да. Демек, бул абал Аллага жагат. Пенденин этикафка келип, ушул жерге Аллахтын мешитине келип, Аллахтын үйүнө келип олтурса Аллага жакындаш үчүн ал инсан Аллах Таалага жагат. Ошондуктан Пайгамбар алейхиссалам Аллахка жаккан бир дагы амалды калтырган эмес, бардыгын кылып эң жогорку деңгээлде көргөзүп кеткен. Диндеги улуу алым Ато бин Аби Робах деген чоң алым өткөн. Ошол киши мисал түрүндө айтат да, бир кул өзүнүн кожоюнун эшигинин алдында барып, жатып алып, сажда кылып, кожоюн мени кечирбесе мен ушул жерден босогодон башымды көтөрбөйм деген сыяктуу бир инсан мешитке келип этикафка олтурса, Алла сен мени кечирмейин, мен сенин үйүңөн кетпейм деген менен барабар дейт. Ошондуктан бул улуу амалды колубуздан чыгарбашыбыз керек. Бир канча күн калды, бир канча саат калды. Ошондуктан эгерде ниет кыла элек болсо, балким ниет кылайлы. Эгерде мурдатан ниет кылып жүргөн болсок, мүмкүнчүлүк келди. Эгер ден соолуктун себебинен же башка бир себептерден биз ушул амалды кыла албасак, анда ниет кылып коелу. Иншалла эмдиги жылы Аллах Таала өмүр берсе мен этикафка отурам деп ниет кылып коелу. Эркектер болсо мешитте олтурат. Ал эми аялдардын этикафы болсо үй. Үйдөн бир эгерде бөлмө чоңураак болсо бурчунда өзүнө мешит деп, өзүнө этикафка бир жерди белгилеп алат. Эгер үйлөрү кичинекей бөлмө болсо, анда бир бөлмөнү биротоло арнап койсо жакшы болот. Эң үйдүн төрү бул аялга мешит үчүн өтө жакшы орун деп Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтып кеткен. Ошондуктан эркектер да аялдар дагы бардыгы кыла турган амал. Аллах субханаху ва таала эки пайгамбарга ушул этикаф кылгандарга кызмат кылууга Аллах Таала өкүм берген да. Ал аят мындайча: "Ва ахидна ила Ибрахима ва Исмаила ан tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Biz Ибрахим жана Исмаил пайгамбарларга өкүм бердик дейт Аллах Таала. Мешитти тазалаганга. Мына Меккедеги ыйык харам мешит, мына ошол мешитти тазалагыла деп Ибрахим, Исмаил ата бала эки тең пайгамбар Аллах субханаху ва таала силер тазалагыла деп өкүм берип жатат. Ал пайгамбарларгачы. Мешитти кимге тазалайбыз десе, лит-таифин. Ошол Каабаны айланам, ажылык кылам, умра кылам деген инсандар үчүн, вал-акифин, мешитте этикаф кылдырам дегендер үчүн мешитти тазалап койгула дейт. Ва рук'ис сужуд, жана рүкү сажда кылуучулар үчүн. Демек, бул пайгамбарлар ушул Каабаны тазалап кызмат кылды. Ошол этикафка олтургандар болсо тазалап коелу депчи. Демек, Аллах Таалага жаккан үчүн өзүнүн пайгамбарларына, элчилерине Аллах Таала айтып жатат. Демек, бул аяттан бизге Аллах субханаху ва таала кызыктырып, этикафка олтургула деп жатат да, кудум элечи. Айша апабыз айтат: "Кана набийю саллаллаху алейхи ва саллам я'такифул ашр лавахир мин Рамадан хатта ятаваффаху Аллах."
көзү өткөнгө чейин пайгамбар алейхисалам бул жарык дүйнөдө Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө этикафка отурган дейт. Ар жылы этикафка отурган. Эми кайсыл бир зарыл себептен отурбай калышы мүмкүн, сапарга чыгып жана башка. Бирок этикафка сөзсүз түрдө пайгамбар алейхисалам отурат эле. Сумма i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Пайгамбар алейхисалам бул дүйнөдөн акыретке сапар тартып, Аллага жолукканга кеткенден кийин өзүнүн жубайлары, биздин апаларыбыз этикафка үйлөрүндө отурушкан дейт. Ошондуктан ниет кылдык баарыбыз этикафка отурабыз деп. Этикафка отурганда сиз менен биз ушул тиричилик, дүйнө окат, көрөкат деп отуруп эле өмүрүбүз өтүп кетип атат. Ошого бир аз болсо дагы дүйнө иштеринен үзүлүп, жүрөктү бошотуп, анан Аллах Таала менен сүйлөшүү, маектешүү, Алла субханаху ва таалага жакындоо да. Кимде ким акыркы Рамазандын 10 күндүгүндө этикафка отурган болсо дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, ага эки кабыл болгон ажылыктын жана умранын соогу берилет дейт. Эми эки ажылык умра деген кандай улуу амал? Курбанчылык менен кылына турган, кыйынчылык менен кылына турган амал, бирок ушул сиз менен бизге бериле турган сыйлыкты Алла субханаху ва таала этикафка отурсак дагы берет деп пайгамбар алейхисалам хадис айтып кетти. Кимде ким Аллага жакындаш үчүн бир күн болсо да этикафка отурса, ал эки хофиктин ортосунда тозоктон алыстайт дейт. Эки хофик дегенде алымдар түшүндүрөт мындай деп, асман менен жерчелик же күн чыгыштан күн батышка ушунчалык аралык канча болсо, Аллах Таала ошону тозоктон бир күн этикафка отургандыгы үчүн тозоктон алыстатып салат дейт. Караңызчы, тозоктон алыстай турган амал экен булчу. Кимде ким этикафка отурса, анын күнөөлөрү кечирилет экен. Кичинекей күнөөлөрү кечирилет. Чоң күнөөлөр үчүн тобо шарт, бирок анча-мынча эми пендечилик болгондон кийин кетип турат, ошол күнөөлөр тазаланып, жуулат экен. Ошондой эле сиз этикафка отурсаңыз, көптөгөн амалдардан сиз көптөгөн амалдарды кыла албай каласыз, бирок этикафка отургандыгы үчүн анын сооптору жазыла берет экен. Мисалга ала турган болсок, бир адам үйдө болсо, ал жаназага бара алат, зияратка, орунун зиярат кылганга, бирөөгө жардам бергенге, жана башка көптөгөн амалдарга мүмкүнчүлүк бар. Бирок этикафка отургандан кийин бир жерден чыкпаш керек. Бир гана ажатканага барат, даратка барат, жана башка зарылчылыгына барат, ал эми калган учурда мешитте өткөрөт. Этикаф бузулбаш үчүнчү. Эми ошол үчүн ал инсанга ошол жанагы сооптордун бардыгы бериле берет дейт. Көрдүңүзбү пайдасын? Кимде ким этикафка отурса, акыркы 10 күндүгүндө анда сөзсүз түрдө ал кадыр кечесине жолугат экен. Кадыр кечесине жолуккандан кийин билесиз, 83 жыл 4 ай ибадат кылды деген сооп жазылат да. Бир өмүр ибадат кылды Аллага деген сооп жазылат. Ошондуктан келиңиздер, белди бекем байлап бир 10 күн ибадат кылып коелу. Жумуштарыбыздын ары бери жылдырып токтоп калбайт. Бул жумуш жүрө берет. Биз токтойбуз, бирок жумуш токтобойт да. Ошондуктан бир ниет кылып белди бекем байлап этикафка отурайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам этикафтын хадистерин өтө көп айткан. Эми аны сиз менен биз айтып бите албайбыз. Ал китептерде жинак болуп чогултулган. Ошондуктан сиз менен биз этикафка отурганда зикирди ушунчалык берилип кылып баштайт экенбиз. Мурдагы зикирден башкача зикир болот экен. Себеби эч жака чыкпай, үзүлбөй бир жерде отуруп Алла менен маектештиңиз. Сизге ихсан сыфат келет, Алла мени көрүп турат, угуп турат, билип турат деген сезимдер келе баштайт да. Сиз кудду меле периштелерге окшоп калат экенсиз да. Периштелер күнөө кылбайт да. Ва яфалуна ма юмарун. Аллах Таала периштелерге эмне деп буйрук берсе, ошол буйрукту аткарат, андан чыкпайт да. Кылбай да койбойт, ашырып да кыйбайт. Канча кыл десе ошончо кылат да. Сиз этикафка отурсаңыз мешитте, кудду меле сиз периштелерге окшоп калат экенсиз да. Этикафка отурганда сиз менен биз Куран жана зикир, ибадат амалдары менен алек болобуз. Этикафтын себебинен инсан Алла субханаху ва тааланын рахматына бөлөнөт экен, анан базардан жана башка нерселерден, күнөөлөрдөн, жаман чөйрөлөрдөн сак болот экен. Себеби шайтандан сак болуп кутула турган эң чоң жакшылык бул мешит дейт. Мешитке кирсеңиз болду, бүт баледен сак болосуз да. Эми этикафка отурсаңыз ошол жакшылыкка Алланын рахматына бөлөнөсүз дейт. Эми бир хадисте пайгамбар алейхисалам айтат, мечиттин казыктары бар дейт. Инналил масажиди аутадан ал малаикату жуласаухум. Ошол мечиттеги казыктардын айланасында периштелер отурат дейт. Ин гобу яфтакидунахум. Эгер ошол казык жок болуп кетсе, анда периштелер аларды издейт дейт. Жанагы Абдулла деген, Мухаммад деген жанагы адам кайда? Этикафта отурган. Казык болуп мешитте отурган инсан кайда деп аны издейт экен периштелерчи. Ваин мариду аадухум. Эгер ооруп калса, анда аларга зияратка барат экен. Ваин кану аля хажатин. Эгер да алар бир муктаж болуп калса, кырсыктап калса, анда
периштелер дуа кылат экен. Я Аллахым, ушул казыктай болуп отурат эле ушул мечитте. Я Алла, ушул пендеңди тезирээк аякты дагы мечитке алып кел дейт экен да. Карасаңыз, сиз менен биз бул амал менен Аллах Таалага жакындайт экенбиз. Бул амалдын сиз менен биз пайдасын угайлы дагы, ушул амалды аткарганга аракет кылайлы. Уксак сооп, бирок аткарсак анда 1000 уккандан 1 көргөн болот да.